Аралыктан окутууну улантабыз. 11-класс алгебра жана анализдин башталышы. Тема: N даражадагы тамыр. 2-сабак. Математика мугалими Дамир эже. Бүгүнкү сабакта N даражадагы тамырды камтыган теңдемелерди чыгарууну улантабыз. N даражадагы тамыр анын негизги касиеттерин колдонуп, мисалдарды иштейбиз. Теңдемелерди чыгаргыла. 386-көнүгүнүн v-сын карайлы. X'тин 6-даражасы -64 барабар 0-гө. 64-тү теңдеменин оң жагына алып өтөбүз дагы. Бул жерде 2 тамыр бар. Себеби X'тин даража көрсөткүчү жүп сан болуп атат. Биринчи тамыры -6 даражадагы тамырда 64, экинчи тамыр x2 барабар плюс 6 даражадагы 64-түн тамыры. Биринчиден x1 - 2 барабар, x2 барабар 2. Биз теңдемени өзүнүн этаптары менен чыгарышыбыз керек. Тамырларын тапкандан кийин текшерүү жасаш керек. Биринчи -2-ни коебуз. -2-нин 6-даражасы терс сандын жүп даражасы оң санга барабар 64 болот. 64дөн 64 кемитсек 0-га барабар. Экинчисин текшеребиз. +2-ни коебуз. 64 - 64 0 0. Дайыма теңдеме чыгарганда силер дагы ушул этап менен чыгарышыңар керек. Тамырын таап, текшерип, анан эмне кылабыз? Туура жообун жазабыз. Тамырдын жообун жазууда көбүнчө силер текшергенден кийинки сандарды жазып саласыңар. Жок, андай эмес. Биз анын жообун өзүн жазабыз. x1 барабар -2-ге, x2 барабар +2-ге. 388 номердеги теңдемелерди карап көрөлү. Кубтук тамырда x барабар -0,6 барабар экен. Өткөн сабакта биз билебиз, теңдеменин эки жагын тең бирдей тамырга көтөрүп жиберсек, теңдемеге теңгүчтүү теңдемени алабыз. Же болбосо теңдеменин тамыры өзгөрбөйт. Ошон үчүн биз кубтук тамырды дагы кубка көтөрүп, -0,6-ны да кубка көтөрүп жибердик. X барабар -0,216 экен. Бул жерде терс сандын так даражасы терс сан чыгат. Текшерүү ордуна коебуз. X'тин ордуна бул минусту тамырдын астына чыгарып жиберебиз. Аныктаманын негизинде. Анан кийин 0,16 кубтук тамырдан -0,16 өзү чыгат. Демек, жообу x барабар -0,216. Көбүнчө балдар жоопту мына могу текшерген жери жазып коесуңар да. Бул жакты жазабыз. Дагы кайталап атам. Дагы бир теңдемени карап көрөлү. 4-даражада x барабар 3 экен. Эмне кылабыз? Туура эки жагын тең 4-даражага көтөрүп жиберебиз. 3-нүн 4-даражасы 81-ге барабар. Текшерүү жасайбыз. 81 бул 3-түн 4-даражасы, андан 3 чыгат. Бул жерде кыскарча жазылып калган. Жообу кайсы болот? 3 болобу же 81 болобу? Туура, жообу 81 болот. Ушундан текшергенден кийин, эгерде туура эмес болуп калса, анда тамырын кайра издеш керек болот. Так, туюнтмалардын сандык маанилерин тапкыла дейт. 391-көнүгүнү карайлы. 5-даражада тамырда 160 көбөйтүлгөн 625 экен. Муну чыгаруу үчүн биз эмени 32 көбөйтүү 5 деп алабыз. 32-ге 5-ти көбөйтсөк, кайра 160 деп алабыз. Ал эми 625-ти 5-тин 4-даражасы деп алабыз. Бул жерде көбөйтүүчүлөргө ажыратканды билиш керек. Анан кийин жадвалды жакшы билиш керек. Демек, 32 бул 2-нин 5-чиси деп жазып алабыз. Ал эми бул экөөнү топтоштурсак, 5-тин 5-чиси болот. 5-даражада 2-нин 5-чисин теңдеменин N даражадагы тамырдын касиеттерин колдонуп, бул көбөйтүндүнү 2 тамыр кылып жазып алабыз дагы. Анан ар бир тамырдан төмөнкү мындан 2 чыгат, мындан 5 чыгат. Жообу 10 экен.
Б-сын карап көрөлү. Кубтук тамырда 24 көбөйтүү 9 дейт. Ойлонуп көрөбүз. Кантсек болот экен. Бул жерде көбөйтүүчүлөргө ажыратып алдык. Муну кандай көбөйтүүчүлөргө ажыратып алабыз? Демек, эки көбөйтүүчүдөн кандайдыр бир сандардын 3-чү даражасын кубун алышыбыз керек. 24-тү жазып алсак болот экен, 3 көбөйтүү 2-нин кубу деп, а 9-ту 3-түн квадраты деп. 2-нин кубун өзүн жазабыз. Ал эми бул 3 менен 3-тү топтоштурсак 3-түн кубу болот. Демек, бул жактан орду алмашып калыптыр. Көбөйтүүчүлөрдүн ордун алмаштыруудан көбөйтүүнү өзгөрбөйт. Бияктан 2 биринчи жазылып калыптыр. Бул жерден 2 чыкты, бул жерден 3 чыкты, көбөйтүүнүс 6-га барабар. Эми 392-нчи көнүгүүнү карайлы. Мында минус 25 кубтук тамырда, анан кийин плюс 25 6-чы даражада экен. Дагы эле тамырдын касиеттерин колдонуп 5-тин квадраты минусту тамыр белгисинин астына чыгарып жибердик. 5-тин квадраты деп жазып алабыз 25-ти. А муну болсо 3 көбөйтүлгөн 2 деп жазып алып, мында 5-тин квадраты дейбиз. Анда бул жерде эмне болот? Биринчи көбөйтүүчү өзү жазылат. Бул жакта 2 менен 2 кыскарып кетет дагы. 5 өзү калат. Эми бул жерде 5-тин квадраты деп турса, биз тамырдын касиеттерин колдонуп, эки тамырдын көбөйтүүсүн көбөйтүүчүлөрдүн тамыры кылып жазып алабыз. Кубтук тамырга 5-тин квадраты өткөн сабакта өткөн касиеттерди колдонобуз. Бул жерден 5-тин кубу болуп калат, андан минус 5 чыгат экен. Демек, эгерде силер теманы жакшылап мурунку мисалдарды карасаңар, азыркы мисалдар жеңил эле болот. Карагыла, биз кайсы касиеттерди колдондук? Мынакей, n даражалуу тамырда А, Б'нын көбөйтүндүсүн. Аларды көбөйтүүчүлөргө ажыратканды колдонуп мисалдарды иштедик. Эми бөлчөктөн n даражалуу тамыр чыгарууга мисалдарды карап көрөлү. Бул дагы эсеп чыгарып атканда керек болот. 393-түн A'сын туюнтманын сандык маанилерин тапкыла дейт. Кубтук тамырда минус 625, кубтук тамырда минус 5. Бул жерден минус 625-тен кубтук тамырдан сан чыкпайт. Демек, биз касиеттин оң жагындагыны көрүп атабыз. Эми бул теңдештик да. Муну сол жагына барабарлап жазып алсак болот экен. Карагыла балдар. Бир бөлчөккө жазып алабыз тамырга. Анан минус 625-ти 5ке бөлүп коебуз. Балдар, бул жерден плюс 125 чыкмак. Мен ката кетирип койдум, бияктан плюс деп койгула. Анан бул жакта да ошо минуступ кетип калыптыр. Бул жер плюс болот. 5 жоо дагы плюс 5 болот. Кечиргиле, бул жерде оңдоп койгула. Мен биякты минусту байкабай кетиптирмин. Сандардын маанилерин салыштыргыла дейт. 398-ти карайлы. 5-чи даражада 0,2 менен 0-ду салыштыр дейт. Эми мындай сандарды салыштыруу үчүн биз экөөнү бирдей кылып жазып алышыбыз керек. 0-дун 5-чи даражасы 0-га барабар, n даражадачы. Муну ошентип жазып алсак, анда сөз жок эле. Булардын тамырларынын көрсөткүчтөрү бирдей болсо, анда тамырдын астындагы сандарды салыштырып койсок 0,2 чоң. Ошон үчүн буякта 0 чыгат, 0,2 чоң болот. Экинчи мисалда деле карагыла. 5-чи даражада 1,8 менен 1ди салыштыргыла дейт. Бул жерде бирден дагы кандай гана даража көтөргүлө 1 чыгат. Тамырдын даражалары бирдей болгондуктан тамырдын астындагы туюнтмаларды салыштырсак 1,8 чоң. Демек, 5-чи даражадагы 1,8 бирден баары бир чоң болот экен. N даражадагы тамырдын негизги касиеттерин кайра бир кайталап койгула өткөн сабактагы. Анан кийин буларды колдонуп туруп тапшырманы аткарасыңар. N даражадагы тамыр жана анын негизги касиеттерин көчүрүп жазасыңар. Эгерде мурун жазсаңар, дагы кайталап койгула. 392-ни В-сын, Г-сын, 393-түн В, Г, 398-дин Б, Г-сын өз алдынча аткаргыла. Кийинкиси
сактап жолуккуча саламатта калыңлар.